Шаар тургундарынын ыңгайлуу жашоосу үчүн шаар бийлиги эмне кылуусу зарыл. Бул суроону жергиликтүү тургундарга узатуу аркылуу көңүл сыртында калган көйгөйлөрдү жана элдин пикирин угуу менен аларды 3 категорияга бөлүп алдык. Биринчиси, шаардын көчөлөрүндөгү оңдолуп бүтпөгөн жол маселеси элди түйшүккө салганын байкоого болот. 2020 жылы пассажирский транспорт обслуживание. Жолдорду көбүнчө караш керек. Жакка элдеги жолдор оңолуп, ушулар болсо, по-моему, жакшы болот. Жол демекчи, Ош шаарынын 2 километр 400 метрге созулган Аскар Шакиров көчөсүнүн оңдоп түзөө иштерине шаардык казынадан 69 миллион сом бөлүнүп 7 айдан ашык убакыт коротулду. Ал эми быйылкы жылда шаардын калган талапка жооп бербеген көчөлөрүн оңдоп түзөө иштери колго алынса, шаардыктарды түйшүккө салган жол тыгыны чечилерине үмүт бар. Мүмкүн болушта Ош шаарындагы жолдордун сапатын оңдоого быйыл көңүл бурулат. Азыр мындай кылабыз деп биз бүт азыр айта албайм. Себеби ушул 25-чи январнын ичи сессия болсо, бюджет бекилип калган болсо, алдын ала коомдук угуулар өтөт, ушул иштер болот деп коомдук угууларда толугураак маалыматтар берилет. Эл күткөн экинчи маселе мыйзамдуу жаңы курулуштардын көбөйүүсү. Өткөн жылга саресип салсак, жол боюндагы мыйзамсыз курулуштардын көбү алынган болчу. Ушул жакшы имараттар курулуп, анан кийин шаар жүргүнчүлөрүнө жеңилдиктерди көрсөтүп дегендей бир жаңы нерселерди жаштарындай жөн жүрбөй, жаштар алек боло турган бир жаңы нерселер ойлоп тапса жакшы болмок. Жаңы имараттар курулса, жаңы окуу жайлар ачылса дагы, окуучулардын, студенттердин билим үчүн шарттар түзүлсө, мисалы көп нерсе жетишпейт да бизге. Элдин баамында шаардагы 3-чү көйгөй болуп, билим берүү тармагы орчундуу маселе. Мисалы 2019 жылы өлкө боюнча 179 бала алтын тамга ээлери болуп, мектепти артыкчылык менен аяктаса, алардын ичинен 4-өө гана Ош шаарынан. Ал эми Ош шаары орто билим деңгээли боюнча Кыргызстанда 3-чү орунда турганы баарына белгилүү. Бул көйгөйлөр шаардыктарга маалым. Аны чечүү үчүн жаштардын билимин жогорулатуу бул мугалимдин гана иши эместигин, бул үчүн шаар бийлиги менен окуу жайлар коомчулук бирге аракеттенүүсү зарыл. Жогорку окуу жайлар менен тыгыз байланышта болуп, ошо шаардын тургундарынын шаардын башка бир көйгөйлөрүн көркөндүрүү, башка маселелер, курулуш иштери боюнча, башка иштер боюнча жогорку жайлар менен тыгыз байланышта болуп, бир кошумча биргелешкен план түзүп, анан биргелешип аткарса, ошол эми жакшы болот эле. Оздоровительный массовая работага көбүрөөк бериш керек да. Оздоровительный массовая работага, себеби көп балдар, кыздар көчөдө жүрүп атат да. Ошон үчүн тартип болуш керек. Бирок жылдан жылга уланып чечилбей келген көйгөйлөр көп. Аларды биз дагы бир ирет кайталап, жергиликтүү бийликтин эсине сала кетсек, биринчиден шаарыбызда таза суу маселеси кылымдын көйгөйүнө айланды. Экинчиден жеке турак жайга ээ болбогондордун, мындайча айтканда, расмий түрдө үй жоктордун саны миңдеп саналат. Үчүнчү маселе бул жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн курулганы менен аларга тартылган электр энергия менен канализация маселеси дагы деле орчундуу. Ал эми Ак Буранын боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштардын алынышы, май коюучу бекеттердин шаардын сыртына чыгарылышы жана эң негизгиси калк арасындагы жумушсуздукту жоюу бул шаар бийлигинин түздөн-түз вазифасы экенин дагы бир ирет эскерте кетели. Аймерим Талантбек кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.